Устаз жакында апам айтыш болду. Мөзөгө гүл эктим, тынбай суу куйганы барам, көп барсам күнөө болбойбу. Барган мезгилде ыйлабаймын, Куран окуп кайтам, устаз намазды уктап калам, канча уктабайм дейт. Мөзөгө көп бара бербеңиз. Макулбу? Бир тигип коюңуз болду, халас. Улам күнөө бара бербеңиз. Ооруп да калышыңыз мүмкүн. Ал жай мындай мүрзө деген оор жер. Бардыр адамдар ыйлабаса деле көтөрө албайт. Улам барып кайгыра бергениң деле өлгөн адамга да жакшы эмес. Мүрзөнү жөн эле барып келип, ал жумасына, айында, жылда бир жол барса деле боло турган жер. Күнүгө мүрзөгө бара бериш керек, бара бербеш керек. Анан жанагындай бир жаман ооруларга түшүп каласыздар. Анан акырында субханалла, бул психологический оор деген жаман. Анан келип молдого барсаңыз, жингирди окуй берсең, жин эмес, жинди болуп жүрө бересиң субханалла. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн мүрзөгө дагы өзүнүн адеби бар барыштын. Ошо адебим Яр Мухаммад намадан сурап, кандай кылайын, барайын, барбайм, эмне кылайын, анан ошого жараша сизге жооп берет. Ошондой кылышкан жакшыраак болот. Макулбу? Анан намаз уктап калып аткан болсоңуз, субханалла, эрте жат, эрте тур, уктабай каласың.